Атайын сіздерден алынған хейтерлердің рубрикасы десек болады. Азыр бізге бір айым бикеш жазған екен. Сіздерге sunайын. Өкіңіздердің біріңіздер оқып берішіңіздер керек. Ал эме біз болсо даяр болсоңуздар, анда видеоға тартқанға біз дағы даярбыз. Даярсыздар бу? Так, даярбыз. Анда баштадық. Сөз сізде программасында хейтерлер. Ким жазыптыр оқып кетсеңіз болады? Негизи шоколадка деген көрүүчүбүз жазган экен. Ушу биздикилердин кайсы кино же тамаша көрбөйүн? Звонок келет. iPhone'дун музыкасы менен телефону болсо Samsung же Nokia болот. Негизи бул туура. Негизи бул хейтерлер болбосо, мындай сындап турган адамдар болбосо, бул өсүү болбойт да. Ошон үчүн Ошондо сиздердин так нык жоогуңузда. Биздин жоогубуз туура эле байкап турсуздар. Бул iPhone'дун музыкасы чыккан менен телефон Samsung болгон туура эле. Бирок Samsungга iPhone'дун жок да. iPhone жок. Анан кайсы видеодон алынган ой пикир деп ойлойсуздар? Жогоруда өзүңүздөр айтыңыздар, биз ар бир сын пикирди коебуз да. Бул келиши мүмкүн, бул жанагы освежитель жөнүндө тамашабыз. Азамат сөз. Алло. Сизге дагы шоколадка, сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Дайым ушинтип калтырбай, бизди ушинтип кемчилигибизди айтып турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы, Нурбек байке, сизди билебиз менен аябай сыйлайбыз жана тыңдап көрүүбүз дейт. Ишиңизге ийгилик. Суроо бир анекдот айтып берсеңиз. Рахмат, көрүп туруңуздар, калтырбай. Анекдот болсо, анекдот боюнча бир киши кой айдап кетип атыптыр. Кой айдап кетип атса, кошунасы жолугуп калып, кошуна, бул койлорду каяка айдап баратасыз десе, кошуна, бул кой эмес, бул диплом дейтимиш. Кой шаарда окуп атат деп коет дейт. Эмки жылкыга буюрса, бир жылдан кийин жакшы бир кино-комедия жаратсак деп атабыз. Ошого Айгеримди ойнотобуз го. Четин чыгарып айтып кете калсаңыз, кандай жашоодон алынган эле? Жашоодон алынган, элдин арасынан алынган, турмуштагы болуп өткөн окуялардан алынган кино-комедия болмокчу. Буюрса, башка стандарт, жаңы форматта тарсакпы деген ниет кылып атабыз. Башкы каарман катары экөөңүздү гана бере алабыз. Экөөбүз ойнойбуз. Жакшы. Анан сиз Боз салкын тасмасында дагы роль ойнотконмун дейсиз. Угармандарга эстетип кетсеңиз, кайсыл кадрдан чыгасыз? Негизи ошол министрдин кызы махабаты тартылган жылы эле Боз салкын дагы тартылып калып, ал жака дагы Капар деген Асияманы ала качкан образ жаратканбыз. Кылмышкер болуп. Кылмышкер болуп, жана Камчы байке айтат го, бүктөп коем деп. Эгерде дагы жолу кыңк этип койсоңчу, бүктөп коем. Уктуңбу? Мадам, эмне болсоң ошол кыла. Ошол образ ошол 2006 жылы жаратканбыз. Сизде демек тажрыйба көп. Топтолуп калды десек болот. Hadi, çayını. Çek. Nurbek, kaydı gel çıkayım. Начали. Ne oldu sana? Сүйсөң, мени бул жашоодон да жакшы көрөм да айтчы гана айтчы. Болбойт экен мына. Atın kim?
Өрүк барбы? Эми айтып коюн Нурбек, сен мен ушинтип басынтып мага кыйын боло турган болсоңчу айтып коюн. Мен жанагы эме курстарга барам. Дечиле, неле? Неле? Эми Нурбек айтып коюн. Мен мага дагы бир жолу басынтып, мага дагы бир жолу кыйын болчу болсоңчу, мен Ошо жерден чыккан жерине да. Дыдың. Көрүнгөндүр актерлор тарта беребиз. Kaç yok akça. Gel, gel öt. Tut böyle ötsün ne olursun. Ne? Degene çişim ben. Ne? 1 2 3 4 1 2 3 4. Ras. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Раз. 2 3 4. Gel. Ой, сылмас бычок. Ойбай гүл. Миң сом чыкпай атат кой кайра эле. Мега сдача. Ё, кимге да бирөө сдачаныга берип салганмын го мында я. Башка кайра башым тутачы. Mına oğlanın kutura. Cütmesin nege bilmeksin. Cüt degin yemeğini. Denizci. Bildirmey durayım. Vurdun buruştursun. Jata örgüydün. Jatasın. Geçin jatasın. Bar koçu çıkıştayız erkekler böyle. İşte elimde iş çok bol atsa kayaktan işteyim. Ey, көчөгө чыксаң иш табасың же иш сага үйгө келип берем. Жакпай ала, тур бана иште. Ey, бул эмне деген жатчы? Мен сени иште деп жибербедим беле? Эмне жатасың? Башыңа ташты коюп, анан бутуңа жаздыкты коюп. Мен айнып калдым да. Башың иштебейт э, Нурбек? Эгерим ушу иштебеген башты 30 жылдан бери көтөрүп жүргөн ушу буттарыма рахмат. Ушулар жумшагыраак жатсынчы ушу буттар. Жерден мен жалгыз эмесмин, буюрса мына Айгерим Саматова да. Салам достор, албетте биздин каналга катталыңыздар жана биз менен оюңуздарды бөлүшүп, биздин комментарийлерге ар кандай сунуштарыңыздар болсо, жакшы ой пикириңиздер болсо калтырыңыздар. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Деп салдым. Сау болуңуздар.